баракчага кош келиңиздер достор. Мындан ары биз подкаст тартабыз буюрса, биздин бул алгачкы подкастыбыз. Ал эми бүгүнкү алгачкы подкасттагы конокторубуз студенттер. Студент. Кош келгиле достор. Алтындай окууларын бөлүп келип бергениңиздер үчүн, келип бергениңерге чоң рахмат. Азыр деле окуу эми башталып аябай кызуу болуп аткан чагы. Ошентсе дагы окууларын бөлүп келип беришти. Алгач эле өздөрүн тааныштырып кетсин, студент деген ким деген суроону коймокчубуз. Кеттик анда. Айталы, бизде бир эмне болду эле? Ойун эмес. Ооба. Эреже бар. Достор, эреже. Бул кандай эреже? Подкасттын баштан аяк бир дагы орусча сөз кошпойсузбу. Алпыранга аракет кылабыз. Сүйлөшкөнгөчү. Анткени мисалы даже, просто, если деген сыяктуу сөздөр барго, ошолордун баарын сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Эгерде кимдеген сүйлөй турган болсо, мындай 500 сомдон кырматабыз. Эми бул канча орусча сөз сүйлөгөнүн далилдеп турат. Эң аягында бир шарт аткарабыз да. Кандайдыр бир. Аны өзү кийин көрөбүз. Атым Руча, мен 4-курсмун, кесип отурмучу. Бул кыздар менен баарыбыз биргеликте окуйбуз. Анан студент деген ким? Студент деген бул билим алууну эңсеген, жаңы жашоону каалаган, өзгөрүүнү каалаган, өнүгүүнү каалаган бир жер жүзүндөгү инсандыбыз. Мен ушундайча аныктама берет элем деп алайынбы? Ачка калган, ток калган, акчасы жок деп алайынбы? Бирок бүгүнкү күндө акчасы жок деп айтканга болбосо керек. Силердин оюңарча ким студент? Салам достор, менин атым Алиша. Атым Атым орусча болгону менен мен кыргыз тилин так билем. Жана мен кыргызмын. Кыргыз достор чын. Көпчүлүгү Алисаны аябай таңкалышат. Алиша десе эле сен орусча, кыргызча билесиңби деп сурап калышат. Ооба. Көп адамдар таң калышат. Мен кыргызча сүйлөгөнүмө угуп. Анан студент деген ким? Сиз айтканга башлагам. Ой, жок болбойт. Башлаган болбойт. Айтып өзүң аныктамасын айтсын. Мен аныктама айтканы. Жалпысынан алганда эле студент деген адам бул өзүн издеген, билимге ач. Ооба, билимге ач, сусаган деп айтат. Сусаган, билим алууну каалаган, эңсеген адам деп ойлойм. Азыр биз өзүбүз студентпиз жана өзүнүн жаңы идеялары, жаңы идеялар, жаңы стартап жанагы жаңы ачылыштарды дүйнөгө алып келген адамдар, студенттер. Толкурумунда аныктама берип ташталган. Эми бул жак кызыбыз өзү көрүнүшү кореядай көрүнгөнү менен жүрөгү кыргыздар сагат алайбы? Жүрөгүм кыргыздар сагат. Өзүңдү тапшырбайсың. Мен атым кыргыз. Мен таптым сезим. Кыркып. Карагылжактар басыңар. Не? Карагылжа сыйлады болгон? Көрүңөр достор. Комментарийге жазып кеткиле, карагылжадан көрүп аткан болсо. Мен кара судамын. Голдон да алай сыйлай. Кандай көрөбүз достор, ким канча жазат экен. Ай, сен айттыңбы сыйла деген сөзү? Карабам. Мен айткан жокмун. Ким айтты? Мен айткан жокмун. Сен айттың ой, сен отураны кеттик. Дегендерге кетирдиңер го. Студент деген бул ата-энесинин аксын бала эмне билем? Кышкеле. Сезим бүтүрмөчү. Сүйлөгүлө эми. Сөздү сүйлөгүлө. Достор, эми баары түшүнүп коюш, анткени алгач деген сен болуп калыш үчүн ушундай сүрдөөлөр болуп турат. Бир эле камераны карап тиктей бериш. Сүйлөш дагы бир кызыктай болот экен, балким бул подкаст тартып аткандарга чоң рахмат. Ушундай немеде жүргөн адамдар, биз өзүнчө эле азыр күлүп, эмоциябызды кармалап жатканчабыз. Ушундай достор, эми жатаканада канча жылдан бери жашайсыңар? Антон içine çıkandan beri
Эмне деген суроо бул. Жок эмне студент болгондон бери биринчи курстан бери жатаканада жүрөсүңөрмү же квартира беришемби деген да айтайын дегеним го. Квартира Батыр. Ой, кечиресиңер. Же банктерлерде жүрөсүңөрбү? Өткөн айткатайын да суроо, алгачкы суроосун жок биринчи. Мен 4 жылдан бери жатаканада жашайм, биринчи курстан бери. Негизи жатакана деген түшүнүк мен жолугуп сүйлөшкөн адамдардын көпчүлүгүндө мына кыздар үчүн кооптуу деп ойлошот экен да. Билбейм, айтор бул баягы ошол кайсы бир 90 жылдарда балким ошондой болгон чыгар деп, бирок азыр жатакана андай эмес. Мындайчы кыздар үчүн кооптуу деп көп эле ошентип ойлошот. Кантип жашайсыңар? Анан менде бир комнатада кыздар балдар жашайсыңар? Ошондой мындай. Ошондой суроону берген адамдар дагы болду. Бар бул нерсечи. Андай эмес. Жатаканада жашайын десем эле, балдар силердин тамагыңарды уурдап ошондой да, ошондой бар. Менин оюмчачы бул жанагы Эски түшүнүкпү? Ооба, эски түшүнүк жана кинолордо ушундай көрсөткөн үчүн ушундай стереотип пайда болгон деп ойлойм да. Бирок кандай? Кайсысы деген Кыргызчасы жок анын. Кыргызчалар отуруп койбосоң билбейм айда. Аналыгы жок анын. Олдон жибердиңиз. Кечиресиздер, бул айым менин. Өтө акциял болуп барат. Оюнду бөлүп жатат. Чынын айтсам, мен жатаканада 4 жылдан бери жашап жатам. Ооба, жашап келдим. Анан Жашабакчымын деп. ооба, жашабакчы. Анан жашай берем болбойбу? Ооба, жашай берем. Эмне дегенде, бул кандай деген экономия. Алыңыз экономия. Сарамжалдуулук деп айтсаңыз болот. Экономия деген. Эми сарамжалдуулук деп койсоңуз болот. Ооба, сарамжалдуулук. Ошо. Ой, сенин оюңча сезим. Мен любой жерде жашайм. Мына ошо. Мынаны алпайсыз. Жок, чынын айтсам, мен бардык жерде жашайм. Любой деген сен орусчасы кандай болчу да? Бардык жерде. Любой болгондо бардык. Кез келген. Ой, кез келген жерде эмес өтө. Адами болот экен, кез келген жерде эне. Мен атам тараптан тууган. Не дейт? Кечирип койгойчу. Мен атам тараптагы туугандардын үйүндө да жашагам. Апам тараптагы туугандардын үйүндө да жашагам. Квартирада да жашагам. Жатаканада да. Демек кайсысы жакшы экен? Жатакана жакшы. Жатакана жакшы багы. Демек баягы студенттик күндүн акта сен сүргөн турбайсың беле? Айылдан туугандардын үйүнө келгенде жаман көрүп жеңгелерим ушундай учурлар болгон эмеспи? Кинодо булар. Көппү? Кандай учурлар көрүлөттү? Көбүнчө ошондой бирөөлөрдүн үйлөрүндө жашаганда аларга өзүнчө жүк болгондой өзүң сезет белем. Албетте. Албетте. Алардын мындай сабак бүткөндөн кийин алардын үйүнө барып, алардын ишин кылып, окууга дагы алар үй жумушуна дагы жетиш кыйын болуп болчу. Уйгудан дагы калат болчу кээде. Жатакана деген сонун анткени бул жакта бүт өзүң теңдүү адамдар, баардык эле окуп, кандайдыр бир иш-чараларды өткөрүп, инициатива кылган адамдар, билимге умтулган, жогоруда айткандай элечи, мындай кызык го. Жатаканадын көптөгөн достор таптым. Ошондуктан жатаканага келгендер болбойсу. Анда унутулуп. Андысын жатакана деген бул адамды тартипке үйрөтөт да, бул жака жатакананын өзүнүн тартиптери бар, мисалы кечки саат 12ге чейин келиңиз дегенче, саат 11ге чейин, бул комендантский час деп коет го, ошого чейин келгиле дейт. Анан алкоголдук ичимдиктерди алып киргенге болбойт, ашыкча адамды алып киргенге болбойт. Айтор өзүнүн тартиптери бар да, ушул дагы бул адамды бир тартипке көндүрөт го деп ойлойм. Студент болгондон кийин жатаканада жашаш керек да. Жатаканадан кыргызым эсеп атайм. Башка адамдар менен сүйлөшүп, башка адамдар менен жүргөндө, алар менен сүйлөшүш, анча деле сүйлөшө албайсың да. Анан квартирадан 2-3 кыз менен жүрсөң жүрөсүң, жүрбөсөң жок. Жатаканада болсоң, көп достор табасың. Өзүң теңдүү. Анын үстүнө биз өзүбүздүн бул жака келгенибизде дагы кошумча алып кетели, Астанага келип окуп атканыбызда дагы, бул жакта дагы, Кыргызстанда болсо, эл аралык
Кыргызстанда көп эле жалпы эле кыргыз болсо бул жакка келгенде эл аралык деңгээлде университет болгону себептүү башка Польшадан, Франциядан, Кореядан, Кытайдан, Түркиядан студенттер келет экен. Ошолор менен да баарлашып, таанышып, демек бул эл аралык деңгээлге чыгып баштадык деген дагы мындай айгинелеп турат да. Ошо бул жакка келгенде көп башка адамдардын маданияттары менен, алардын ой жүгүртүүсү эмне болуп атасың? Дүйнө таануу менен таанышып деген мындай ошондой бир доордо жүргөн чагыбыз го дейм. Ошондой эмеспи? Ошондойбу? ушундай. Бул жактан да көп достордор. Бизче баягы мордон бараган буга жарбайт болуп, орусча такырсыз кошпойбуз дегенден баштап кыйналып баштадым. Кийин баягы жөнөкөй эле күнүмдүк эле сөздөр болсо деле ичинде бир канча сөздөрдү орусча сүйлөп коюп калган экен. Кыргызча ташлеш кыйын болуп атат, ошентип түшүнүп бар. Эмне чоңдуруп атасың деп. Көбүрөөк кыргызча китептерди окуш керек го деген. Көрүп кыргызча. Аны көрүп нерселердин баарын кыргызча окуш. Эми кетип достор, кесип маселесине келеличи. Кесипти кантип өзүңөр ушул кесипти тандап калгансыңар? 11 класс бүткөн эле ушул кесипке келип калгансыңарбы? Кандай болгон ошол жагын сүйлөчү. Чынын айтсам, мен бул кесипти өзүм тандаган эмесмин. Жөн эле жана жерди тапшырганда кыргыз тилин жок, жанагы кыргыз тили менен математиканы тапшырыш керек го, өзү чагын тапшырганмын, негизгилерин. Анан англис тилин жакшы билген үчүн эле ошону тандабагамын да. Анын акырына келгенде ошол эки эле факультет калды да. Анан бирөөсүн карасам филология дейт. Бирок мен мугалим болгум келген эмес. Ошондуктан Айла жоктон котормочу болуп калдым. Ошентип мен оюмча ушундай болгон студенттер көп. Өзүм чын эле мендер өзүм кайсыл кесипти тандаганда билген эмесмин. Түптүз эле келип. Эми баягы жигерди тапшырганда эмеге жетишпей калам да. Аны тапшырам, мына тапшырам деп өзүмчө эле бюджет көтөм деп алып анан атенем уже неме август болуп баардык немелер жабылып атат. Анан анын үстүнө бир тууган таанышыбыз аркылуу кирип калгам. Анан бир звонок менен эле ошентип келсек инфаркттан орун алып коюп туруп бери котормочу жактанчы. Не деп айттым? Звонок. Чалуу. Ошо бир чалуу менен эле бүтүргөн. Анан келсек инфаркттан алып коюп туруп орун келсем эле ошо англисти котормочу өзүм эле түшүнбөй калгам. Ошентип эле мындай түшүнбөй эле калып кетип калгам да өзүмчө. Бирок эми жалпысынан алып караганда окумайм. Азыр азыр англис тилин актуалдуулугу артып барат. Анан котормочу болуп иштебесек дагы кайсы бир деңгээлде англис тилинен мугалим болуп иштегенге мындай актуалдуулугу дегенде русча бул которулбайт го дейм. Актуалдуу дегенде кандай, мисалы актуалдуулугу артып барат дегенди кызуу жок, мындай актуалдуунун айта турган эмеси жок го дейм. ошол болот. Сөзү актуалдуу. Онсуз эле ошончо мен 5 сөз сүйлөбөйдүм орусча. Ошо, да. Ошо эми котормочу экениме сыймыктанам албетте да. Мен негизи англис тилин үйрөнүүгө кызыгат болчумун кичинекейимден баштап. Мектепте окуп жүргөндөн баштап эле 8 классымдан баштап мектепте курстар ачылып баштады. Эжеке өзү эле англис тилинен берген жаңы ишке келген болчу. Ошол эжеке өзү эле курс ачып 500 сомдон айына ошол эжекенин аркасынан англис тилге кызыгуум артып, анан котормочу болоюн деп чечтим. Өзүм тандоом болгон. Бирок 11 класста менде 2 тандоо болгон. Бири программист болуш же болбосо англиский тандап котормочу болуп. Бирок мен ата-энем туугандарым менен кеңеш сураганда англиский жакшы деп айтышканда ошого англис тандагам. Азыр өкүнөсүңбү ошо? Кээде өкүнөсүм Дагы жок. Биринчи мен өкүнбөйм. Бирок өкүнсөң да пайдасы жок. Ошол жерге кырып кетсек достор, баягы жигерти бар го. Жигерти жөнүндө жигерти 11 класста окуп жүргөндө мен жигертим негизи 10 класста билгем.
아, 11 класста дарадан жүргөн. Илм баран гарсан эле. Ошол секунд кетип атыптыр. Секундго рекордго кетип атыптыр. Анан мен деле кой барып бир дайгын көрүнчү деп баргам да. Бирок эң өкүнүчтүүсү тилекке каршы ошол айыл жергесинде шаарда балким 8-7 класс менен билет чыгар. Бирок айыл жергесиндегилер тилекке каршы ОРТны 10 класста билебиз. Ошондо 11 класста билип, ошондо дагы балким 11де дагы ОРТ эмне, ЖРТ эмне экенин билбей жүрүп, анан маалыматты эми алып, маалыматыбыз эми келип, анын структурасын толук түшүнгөнгө чейин эле тест жакындап калат. Анан стресс менен тестке киресиң, жыйынтыгың да жакшы болбойт. Анан кийин же ал жактан же бул жактан жок болуп калган учурлар болот да. Ошол үчүн эгерде бизде ушундай мектеп окуучулары көрүп аткан болсо, сөзсүз түрдө жалпы республикалык тестирдөө жөнүндө азыртан маалымат алып, азыртан даярданып, структурасына жакын таанышып, кыргыз тилинен тапшыра турган болсо, кандай ал жакка суроолор түзүлгөн, математикада кандай суроолор келет, ошол нерсенин баардыгына азыртан даярдана турган болсо, достор, сөзсүз жыйынтык болот. Анткени чоң ийгиликтер чындыгында чоң мээнетти таап калат. Өзү 8 класстан баштап эле жайдан ташташ керек экен. ооба мен оюмчачы жанагы аналогия, логика окуп түшүнүү дегенди мектептин программасына киргизиш керек да. Себеби биз 10 класста, 11 класста даярданып баштаганда бул өтө эле мындай жаңы нерсе болуп түшүнбөйсүң да анычы. Анан жанагы маалымат жөнүндө чынын айтсам, мен дагы ошол 11 класс болгондо эле билдим кандай ЖРТ эмне экенин биринчи жолу билдим. Уят, бирок Чындыгы ушундай да, чындыгы ушундай. Ачык чындыгы ушундай. Ооба. Чындыгы андай баш болду. Көбүнчө анан жанагы курстарда айттыңыздар. Мен ошого барганым үчүн аябай өкүнөм. Себеби өтө көп акча корттум. Бирок акырында начар баа алдым. Бирок мен алар мындай курстарды күнөөлөбөйм, өзүмдө күнөө да. Себеби мен барат элем, келет элем, окубайт элем. Жөн эле барып келип жүрөт элем. Ошол акчаны, убактымды кетиргениме өкүнөм азыр. Айыл жергесинде жашаганыбыз үчүн көбүнчө үй жумуштарын кылып, мектепке барып, мектептен деле нормально окубай, Кечирип коюңуз. окубай, үйгө келип үй жумуштарын кылып, мындай алгысып кетесиң, окууга деле ызыгың жок болуп калат негизичи. Мен айтарым, мектептен эле бир кружокторду, 1-2 саат кружокторду ачып, ирим дешет го. Иримдер бар го негизи. Иримдерди ачып туруп, иримдерден ушул немелерди, темаларды көтөрүп чыгыш керек да. Ошол аналогия чында окуп түшүнүү деген маселе бизде окуп түшүнүү десе окуп турган айтып берип койгондо эле түшүнөсүң. Мектептечи мен мисалы мектепте окуп жүргөндө ошондой эле түшүнөт элем. Тарыхтан окуп түшүнөт, 5 айтып берет элем мисалычы. Анан бирок ЖРТга келип окуп түшүнгөргөндө түшүнүү керек биринчиси керек да. Мисалы ал жактагы себеп натыйжасы, саптарды салыштыруу маселеси келет да. Эч нерсесин түшүнгөн эмесмин. Анан абзацтарды бири-бирине салыштырып, андагы негизги ойду табуу дегенде мындай кылып калгам да. Ошондой ой болот да. Тилекке каршы бизде мындай реалдуулукка көбүрөөк басым жасабай элем, мындай каяктагы бир асманда учуп жүргөндөй сезилип берет. Бул дагы балким неме болот экен? Бул дагы балким эмне десек болот эми. Азыр бар го. Жаман элдин жаман өлкөнүн элдери саясатчы, жакшы өлкөнүн элдери саякатчы болуп дейт. Эми бул маселени айтсаң аябай эле мынтип кете бересиң да. Ким күнөөлүү дей турган болсо, кете берип кетип, бул жак күнөөлүү, ал жак күнөөлүү депчи. Андыктан эч кимди күнөөлөбөй, ар кимиз өзүбүз балким маалымат изденип, жерде эмне экенин Балким өзү айтып ооба, балким өзүбүз изденип, бул жактан таап, ал жактан таап, булакка чейин жерде тапшырган адамдар менен сураштырып деген сыяктуу мындай маалыматты көрөк изденишибиз керек. Эми салыштырып келсек достор, эми 4 жыл ошондо биздин кесибибиз го, мисалы котормочу болуп атабыз, анын үстүндө англис тилин билип чыгасың, эми 4 жылда эмне болот деген көп эле суроолор болот. Силер 4 жыл кечке англис тилин окусуңарбы деген дагы суроолор болот да биздечи. 4 жыл кечке англис тилин окудуңарбы, англис тилин азыр курстарга барып деле үйрөнсө болбойбу, эмнеге силер 4 жылда бир эле тил үйрөнүп атасыңар деп. 4 жыл убактыңарды университетке кетирип шарттуу, бүгүнкү күндө социалдык тармакта эле болуп атат, акчаны башка жактан деле тапсак болот деген маселелер мындай көтөрүлөт го. Буга кандай карайсың? 4 жыл убакытты университетке кетириш керекпи? Демек 4 жыл бою университетте окуш шартпы деген уланабыз. айтайынбы? Мен өзүм оюмду айтып кетейинчи. Мен өзүмдүн жеке биздин кесипке ар бир кесип ардактуу да.
кайсы кесип ар бир кесип бардыктуу эгерде эми бүгүнкү күндө акчаны башка жактан таба турган аябай жолдор көп эле болуп кетти мисалычы бир ай эле бир эле жыл курска окуп же болбосо 8 ай 6 ай курска окуп туруп анан ошол жактан программист болуп иштеп кетсең же болбосо курска окугандан кийин эле башка чет элге барып иштеп кеткен мындай мүмкүндүктөр толтура эле болуп атат да. Бирок ошол эле учурда кесип бул кесип деген бул кайсы бир деңгээлде сен демек ошол тармакта адис болуп жагасың деген сөз эмеспи. Ошол себептен мен университетте окуш шарт экенин менин жеке оюм да ошондой деп ойлойм да. Эми ал жакта дагы окуганда дагы бирок студент өз алдынча билим алганды билген болсо, өз алдынча үйрөнгөндү, өз алдынча универге келгенден кийин баардык нерсе мектептеги эмес да. 20% мугалимден 80% студенттин эмгеги керек болот да. Бул жакта өз алдынча изденишибиз керек. Мугалим бирде айтып коет, болду мисалы бир китептин атын айтып койсо, болду ал китепти аягына чейин өзүң окуп, анализдеп башка кылыш бул сенин өзүңдөн да. Демек, мектеп убагында мугалимдер өздөрү баардык маалыматты сага берет да, мындай окуучу болгон кезиңдечи. Университетке келгенде болду. Тескерисинче болот. Анан эгерде чынтан эле кайсы бир кесип нээси болгон белгилген болсо, ошо кесипке болуш үчүн сөзсүз ага убакыт бериш керек да. Аны эмне жүүнүнө чейин болот деген да, жарымына чейин эмне экен, максат эмне, кантип үйрөнөсүң, кантип аны жеткиресиң деген сыяктуу ошол нерсе болуш керек. Мен деле эгерде эми бүгүнкү күндө сөзүм сенин кандай биздин кесиптин деле келечеги бар деп ойлойм да. Себептен эле азыр эми бардык эми өлкөбүздө эми тилге болгон айрыкча кыргыз тилине болгон эми аябай өркүнүп атат го. Кыргызча бар болсун, бардык университеттагы немелер кыргызча окулсын деп, мисалы медакадемияда, юриспруденциядачы ошолордун баары кыргызча окутуш керек болот. Демек, келечекте кыргыз котормочулары көбүрөөк керек болот да. Түз ошол маалыматтын дээрлик баардыгы англис тилинде болгондуктан ошол китептерди англис тилинен кыргызча окутурганга керек болот. Бирок ал үчүн такшалган адис болуш керек дейм, бирок ошол такшалгандагы такшалуу тажрыйбанын баардыгы иш үстүндө келет го дейм, мындай. Иштеп, көргөндө анан тажрыйба алат. Азыр бизде теория болуп, сөздөрдү жаттап анан кайра унутуп калып дегендей болуп аткан. Көп практика керек. Биз азыр көбүнчө теориясын өтүп элечи, практика азыраак болуп атат. Бирок сен жеке оюңда кандай? Жок керек. Ар бир кесип ардактуу дейт го. Кайсы бардык адамда талант болот, бардык адамдын кызыгысы болот. Ошого жараша кесип тандашат. Бирок ал кесипти тандап туруп мындай эле үйрөнүп алам деп ойлошот да. Бирок ага да окуш керек, андан кандай не кылат, ошонун баардыгын көпчүлүк эле баягындай чоң эжелер, агалар менен сүйлөшүп калсаңар, мен деле убагында мынаны бүткөнмүн, мен деле убагында мына окууну бүткөнмүн, бирок ал нерсенин баары сандыкта жатат, 3-4 дипломум бар, бирок өзүм азыр тракта иштейм деген сыяктуу, официант болуп иштейм. Ушундай учурлар болот го, мисалы, балким ал адам ал жакка кандай карайсың, мисалы, ошончо жыл убактыңды кетирдиң, бирок бүткөндөн кийин ал башка жакка кеттиң да. Эми дипломду алгандан кийин иштете билиш керек да. Менин оюмчачы, ал жөн эле жатса, демек силердин алган билимиңер мындай бекер кеткен да. Мүмкүн силерде катадыр. Билбейм. Себеби биз алгач айттык да. Деп атпайсың, Алисия бул жакта. Жок, студент өзү изденип, студенттер жанагы билимди эле эмес, жумушту жанагы мындай эмелерди баягы мүмкүндүктөр, алысынан машуурабайды. Мүмкүндүктөрдү жана мүмкүнчүлүктөрдү баардыгын өзү Кайдан сенин кыргыз тилиң группаңдан түшүп кеткенде дегендей болду го. Мүмкүнчүлүктөрүн издеп өздөрүчө билбейм, мен ага толук түрдө кошулбайм. Эми универде окуп бүткөндөн кийин дагы өзүнө суроо бериш керек да, адам баласычы ушунча акча кетирдим, убактым кетти деп жок дегенде 2-3 жыл тажрыйба алып коюш керек го дейм, өзүнүн кесибинен. Балким жагып кетет деп, балким ушул жолдон мындай жолу ачылып, ушул жактан өнүгүп кетет деп. Ооба. Анан биздин убактачы азыр окуу жөнүндө же жаман айтышат, же өтө жакшы айтышат да. Биз
мындай реалдуу жашоого карап романтизация эмес, же демонизация эмес, мындай плюс минустарын карашыбыз керек да. Ооба. Ооба. Тэгээд менен андай аргим өзүн жашоодо орун таппаса кыйын экен да. Мисалы үчүн ал жакка өзүңдүн башыңды көрүп көрөсүң, бул жакка башыңды көрүп көрөсүң, бирок өзүң чындап эле ушул кесиптен табылбай турган болсоң, ал жакта зыян эле тиип турса, мисалычы, эч нерсе деле кылбасаң, жөн эле мындай болупчу, галочка деген просто эмне дейт да. Галочка үчүн жүрө турган болсо, анда кереги жок да, мисалычы. Андан көрө андан кесиптин чындап эле таштап, мейли 4 жыл убактында билбедиң, 4 жылда эми түшүнө турган адам түшүнүп жетип калса болот. Бирок ошондо деле түшүнбөй жүрсөкчү, мисалы ошондо деле кечке уктап туруп эптеп септеп, мисалы барып келип бир нерсе кылбай жүрсөң, ошондо эле билбей эле жүрүп өтүп кетесиң да. Мисалы 4 жыл көзүң мүнүп турачы, кайра жумганча эле өтүп кетет экен. Бирок ар бир мындай ар бир болуп аткан нерселерден өзүмө жакшы жагын алышка умтулуш керек да. Ооба. Азыр деле университетке монтип түшүп бул жерден ушул кесип менен иштебесеңер дагы келечекте кандай нерселер силерге пайда болушу мүмкүн, ошону ошол жактарын карап, ошолдон пайда алып, ооба, пайдаланып калып, билбейм, же тааныштарды арттырып, же болбосо Дүйнө болгон көз карашым. Мисалы, мен өзүм жеке жашоомдо, мисалы мен 4-курс курста отуруп, эми мындай кичине жашоону түшүнгөндөй болуп атканымда, эми мындайчы, демек жашоо ушундай турбайбы депчи. Анткени мисалы өзүм кесип тандоодо, мисалы өзүмдүн чындап мага эмне жагарын мен өзүм чындап билчү эмесмин да. Мындай эмне жагат, анткени мындай баардык нерсе бат эле болуп кеткендигине байланыштуу, өзүңчө ойлоно албай каласың, түшүнбөй каласың, айтор ушундай учурлар болгон го. Анан эми кантсе да ар ким жашоодо өзүнүн ордун тапсын дейбиз, ар ким жашоодо өзүнүн ордун тапсын, өлкөнүн өксүнө, элдин жакшы жашоосуна салымын кошкон, жакшы пайдалуу адамдардан кылсын да жараткан баарыбыз. Эми достор, коомдогу жаштардын орду деген темада айткым келип атат. Айрыкча ушу жаштар маселесин козгоп киребиз. Жаштардын билим алуусундагы ошол эле жүрүм туруму, тартиби, айтор бүгүнкү күндө коомдогу жаштардын орду кандай? Тилекке каршы биздин өлкөдө жанагы чоң таланттар башка өлкөгө окуймун же иштеймин деп кетип калышат. Анан бул аябай мындай өкүндүрөт да, мындай өкүнүчтүү. Балким кайтып келет. Биз ооба ошолорго ишенип калабыз. Силер өзүңөрдүн аракет кыласыңар, бизди күтпөйт алып. Аларга ишенип өзүм алардын кайтышына ишенебиз, бирок кайтышы күмөн да. Күмөн. Мен ойлобойм. Мен бул менен айтайын дегенибиз жаштар аябай мындай өздөрүнүн эркиндиги үчүн күрөшүп жаткан чагы деген бир апологияны алып келгениңиз келди окшойт да. Мен жеко мындай айтат го, кайсы бир өлкөнүн келечегин көргүм келсе, ал өлкөнүн жаштарына кара депчи. Демек Кыргызстандын келечеги бүгүнкү күндө жаштар аябай билимге, спортко баары мындай изденген. Мен ошондой болуп атам барынча. Өчпөй тоюш керек экен да, чын. Тез сүйлөп салабы деп ошондой. Айтор жаштар азаматсыңар. Баарыбыз жаштар азаматпыз да. Жок, алар мисалы бул эмени баштап атпайбыз. Мисалы подкасттын баштагандан баштадыбыз, балким ушул кыргызча сүйлөп, кыргызча да ушундай подкасттар болсун деген бир ниетте баштап атабыз. Өзүнүн ой көзүбүздү кыргызча жеткизип, маалымат глобалдашуу заманында маалымат алмашалы деп турабыз менен. Ошол. Сезимдин уйкусу келип калды. Ошондостор. Эми телефон менен, ноутбук менен китаптарды жоңдогон эмеспиз болсо. Бүгүнкү күндө ошол жашооңузда айтсаңар, кайсыңыз көбүрөөк роль ойнойт? Мисалы, бүгүнкү күндө билим алууда кайсы жаатты көбүрөөк пайдаланасыңар? Ноутбукту көбүрөөк пайдаланасыңар, жазууда деле ошону колдонуп, же болбосо китептен пайдаланып көбүрөөк ошол жазасыңар болду элечи, кандай? көбүнчө азыркы убакта ноутбукту пайдаланам. Бирок ноутбукту пайдаланганда жана Google ChatGPT'ни колдонгондочу психикалык жактан да көп таасир этет да, чоң таасири. Себеби китепти окуганда биз мындай секиндешип, мындай
бул жактан өтө ылдамда маалыматты табасың да. Китепте көп нерсени окуп анан кийин таба аласың. Мынаны маалыматты тез алган үчүн азыр тез ойлонуп, тез мындай баардык нерсе тез болушун каалап каласың да. Ошондой жаман жактары да бар. Мен ушундай сөздөрдү жаттоо биздин англис тилинен тазга ошол сөздөрдү жаттоо боюнча мен көбүнчө мындай жазуу колдоном. Жазгандай көбүрөөк эстеп калам. Телефондон жаттаган да же ноуттан жаттаган да мени негизи ошол мага эко бирдей эле. Эми бул тема өзүнчө бир подкаст болот деген жумада өзү технология менен китеп темасычы. Биз өзүбүздүн элемде кыскача кандай китептерди окуйбуз? Күнүгү жашоодо ноутбукту көрүппү же китепти көрүп пайдаланабызбы деп Кыскача мисалы мен да эле телефондо эле көрүп колдоном. Мындай жазмага көрүп убакыт бербейм да. Биз китептен көп нерсени мындай убакыты көп аны башынан окуп туруп анан табышың керек болот. Азыр болсо эми баардыгы Google'да бир эле баскыч менен басып таба аласың. Бирок ошого жараша эртеси күнү. Бирок чындап эле баягы китепте чындап баягы мээнет кылып издеп тапкан нерсеңер эсиңерде көп калат. Бир ай болсо бир айда издеп жүрөсүң. Баягы китептин мынчанчы бетинен чейин деп жаттап аласың. Ошондой. Эми бул жактагы китептер кимдин китептери, кимдер кайсы китепти окуганды сунуштайт элеңер? Айтор мындай канча кийимди косметикага акча кетиребиз го. Акча кыздарга кетиргенди жакшы көрөбүз го. Кандай китепти сатып алганга акча кетирген? Мисалы, ушул 2025-жылы канча акча кетирген китеп сатып алганга? Бул жылы мен китеп алганы анча деле көп акча кетирген жокмун. Себеби 3 эле китеп сатып алдым десем болот. 3 эле? Ооба. Корей тилин үйрөнүү боюнча китеп жана жанагындай адабияттуу китептер да, адабий китептер. Анан сенчи Мен тилекке каршы китеп сатып алгам. мен салыштырып караганда мен быйыл 10 миңге кийим болдум. 10 миңге кийим болганда мен 300 сомго зарыл китеп сатып алдым. Бир китеп ошондо да тыркшалып сатып алдым. Ошондо мындай сатып алсам деп эмнеге ушул китепке келгенде мындай саралаң болуп элем, чыкпай акчаң да жок болуп, 5 нерсе жок болуп, койчу шудан көрө Google'дан эле карап алам деп ошентип алдайсың. Бирок чындап мындай мына китеп сатып алдым. Капырмада кайбызды. Билим алып үйрөн дегенчи, өз алдынча билим алып үйрөн студенттер үчүн, окуучулар үчүн да аябай жакшы достор. Жарнама алып кетели. Анан ошол китепти сатып алдым 300 сомго. Достор, подкастыбызда сонун келип турат. Барыңыздарга чоң рахмат. Кыздар катышып бергениңер үчүн, алтын убактыңарды берип кетип бергениңер үчүн. Анда эркин сөз. Ой, эркин сөз деппин, эркин микрофон. Мега ыраазычылык деп коем. Сиздерге да чоң рахмат. Ушинтип чакырып бизди камерага тартып жакшы бир инициатива көтөргөнүңүз үчүн. Анан ата энем көрүп аткан болсо силерге чоң салам жана рахмат. Силерди жакшы көрөм. Сезим? Карагымда салам жазып коесуз. Мен да сага чоң рахмат айтам. Ой, чоң рахмат силерге. Кичине болсо да жашоомду өзгөрүш. Мен көстөрүлө топтолдум. Мен көрүп жаткан баардык Кыргызстандан Кыргызстанда болсоң баардыгы тууган болуп кетет го. Десеңчи, баардыгына салам жолдойм. Биз көргөндөн туугандар, барыңыздарга ысык салам, ассалам жолдойбуз. Биз бул жакта окуп атабыз, бизде баары жакшы, жат болуңуздар. Анан бүгүнкү подкаст сиздер үчүн пайдалуу деп ойлойбуз. Алдыда да кызыктуу болсо комментарийга өз оюңузду калтырганды унутпаңыз. Сиздер менен болчу Олеся. Ой, жок, Олеся. Сенин болдук. Эмки подкасттарда деп канча? Могу санайлыбы? Албетте, мына өтүп калдыбы? Мына 1, 2, 3, 4, 5. Демек, 1 саат бою же болбосо 40 мүнөт бою мен ар бир сүйлөгөн сөзүмдө 5 гана орус сөзүн колдонуп сүйлөйм. Бул деген бир чоң жетишкендик эсептейм. Алиса 3, сенчи? 3. Мен 5. Достор, эми билген сөздөрүбүздү айтып коелу. Кайсы сөздөрдү көрүп колдондук? Любой деген сөздүн колдонуппуз. Кытырмасын айтып койсоңор. Кез келгенде айттым. Кез келгенде эконом деген сөз. Ошол жамды дебат болуп кетти бул. Сарамжалуу квартира. Батир. Уже?
Уже мен бул нерсени уже кылып койдум. Мен эбак эле кылып койгом Эбак, деди. Эбак деген сөз болот экен. Сила деген күч бар. Мындаса правительство, бийлик, бийлик, өкмөт. өкмөт, Коррупция деген кыргызчасы барбы жок? Комментарийге жазыңыз. Паракорлук бар. паракорлук башка жок ал. Өз тилибизде сүйлөйлү, сүйрөйлү.